Араван району область боюнча билим сапаты боюнча эң акыркы орунда статистикалык маалымат боюнча калып кеткен экенбиз. Китептердин жетишсиздиги, интернет тармагынын ылдамдыгынын төмөндүгү деп бир канча көйгөйлөрдү айтышкан. Анан айыл жергесинде билесиздер, айыл жергесинде көбүнчө талаа жумуштары көп болот. Бул дагы балдарга тоскоолдук болот. Биздин негизги максатыбыз жаштардын билим сапатын көтөрүү, жаштарга тил курстарын ачуу болгон. Бүгүн ушул имаратта графиктин негизинде орус тили кружогу болуп атат. Кудай бурса, эртең 2 августтан баштап англис тили кружогун, анан сентябрдан баштап компьютердик сабаттуулук боюнча дагы кружокторду ачкан турабыз. Дагы Кудай буйрса, ушул октябрь айынан баштап ОРТга даярдоо боюнча курстарын дагы ачабыз. Буга биздин мугалимдерибиз курстан өтүп келген даяр. Сиз депутатка барсаңыз, сизде ушул жаштарды мындан дагы өнүктүрүш үчүн сизге мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот. Сиз депутатка барып көрбөйсүзбү, өзүңүздү сынап көрбөйсүзбү деп демилге көтөрүшкөн. Андан бетер менде жоопкерчилик күчөдү. Мен үйдө дагы келин, ишимде жетекчи, айыл үчүн депутат. Бул жоопкерчилик, бул депутат болуу деген бул авторитет эмес экен. Депутат болуу деген бул жоопкерчиликти моюнга алуу. Мамлекет тарабынан берилген 30% квота, буну адамдар ар түрдүү түшүнүштү. Бул квотаны бергенден кийин ошол аял бир гана өзүн өзү шайласа дагы депутат боло берет экен. Аны аялдарды шайлабай эле биз эркектерге добушуңарды берсеңер, аялдарга ошол 30% квота менен деле депутат болот экен деген агитацияларды дагы жүргүзүштү. Аялдар эмнени чечмек эле, аялдардын колунан эмне келет эле деген дагы сөздөр болду. Ушул эле айылда туруп эркектер көрбөгөн социалдык маселелерди аял жан дүйнөсү менен сезет, жан дүйнөсү менен көрөт. Көпүрөөк ушу жетим балдарга, ажырашкан аялдарга жөн эле документсиз жашап бала тороп, чыкпай эле бир бала менен кетип калган аялдарга жардам берейин. Ошолордо да укуку бар да. Туура тамактануу боюнча тренер болуп иштеймин. Ошо бизде Кыргызстаныбызда аялдарды ортосунда бир көйгөй бар да. Аялдардын ар бир 3-өсүнөн 1-өсү аз камдуулук менен жабыркап атат бул күндө. Saat 8'de çıktı, результат сразу эле ошол жерде чыкты. Куттуктабай кетишип калды. Обидно болду мага, отто обидно болду. Мен ойлодум да, эми биз жаштарга орунду бошотуппуз. Сиздерди куттуктайбыз. Бизден кандай жардам керек болсо, биз даярбыз деп бизди куттуктап кетеби экен деп ойлодум да.